Саламатсыңарбы достор? Бүгүн мен силерге кантип жеке кабинетке кириш керек, ошону үйрөтөмүн. Биздин официальный сайтка Faberlic'тин сайтына киребиз. Ал деген www.faberlic.com www.faberlic.com официальный сайтка киребиз. Ушундай баракчасы ачылды. Эң четинде өйдө жагында, оң жагында личный кабинеттин значогу бар. Ошону басабыз. Личный кабинетке өзүңөрдүн регистрация болгон номериңерди жазгыла. Ал силерге СМС менен келген. Ал регистрационный номер консультанта. Меники мисалы 709 76 05 22. Бул силердин жеке телефонуңардагы номер эмес, бул Faberlic'тен берилген номер. Пароль жакка СМС менен келген паролду жазасыңар. Бул деген чоң тамга жазылса чоң тамга жазасыңар, кичинекей тамга менен жазылса кичинекей жазасыңар. Саны бар болсо санын кошосуңар. Кантип берилсе ошондой жазасыңар. Войти. Кирдик. Страница обновляется. Мына биз жеке кабинетибизге кирдик. Бул жеке кабинетте ушуну бассаңар, личный кабинет, ваш консультант, бүт баары силердики, силердин эмеңер бар. Бул мой счет деген бар. Бул счетто сиздин канча акчаңыз бар жана канча акчаңыз доступный дегенди билдирет. Моя структура деген бар. Ушул кабинетиңизди жакшылап ичин карап, ар жерине кирип, бул моя структура. Бул силердин топтогон балыңарды билдирет. Новичокторуңар заказ кылса ошону бассаңар болот. Ар жерине кирип көрүп, изилдеп көрүңүздөр. Эгерде силер тилди өзгөртөм десеңер, бияктагы мой земной шар дегенди басасыңар. Вот, русский, странаңар Кыргызстан болсо, языкты кыргызча деп да өзгөртсөңөр. Казак тили, кыргыз тили деп өзгөртсөңөр, бүт жеке кабинетиңиз сизде кыргыз тилинде болуп калат. Баарыңарга рахмат. Кош.